сторона, но мы видим очень уверенно, Расул начинает именно в стойке. Ох ты, ничего вот это себе! Да. Вот это да! И что же здесь у нас? Ничего себе! Ох, там, судя по всему, потрясен Иван. И выпал он за ринг. И, ну, судя по всему, нужно останавливать поединок, нужно останавливать бой, судя, да? Победу Москва в и этом Фрагман, да, поединке наверное, когда-то видели. нокаутом еще в давно. первом раунде Так-то уже и не припомните с последнего. Расул Тезекбаев, Киргизия. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз Кыргыз элинин сыймыгы спорт жаатында Кыргыз мамлекетине эбегейсиз салым кошуп жаткан ушул биздин бүгүнкү каарманыбыз Расул Тезекбаев мырза тууралуу болмокчу. Расул мырза, саламатсызбы? Assalamu alaikum. Бүгүн биздин көрсөтүүбүз ушул сиздин машыгуу залыңыздан башталып атат. Ушул жерде машыгасыздар. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу достор. Ооба, биз ушул Алып Самитай спорт клубунда машыгып, ушул жерден эле даярданып, башка мамлекеттерге барып, Кыргызстандын желегин көтөргөн аракет кылып, көтөрүлгөн жерде көтөрүп, ушул жерден машыгып келип атабыз. Биз сиз менен мындай байланышып, ушул съемкага чакыруу негизинен кыйын болду да. Сиздин убактыңыз аябай тар экен. Сиз өзү машыгууга дагы убактыңыз болбой калабы же Ошто негизинен көп болбойт окшойсуз? Мен өзүм Бишкекте болчумун. Ошко келгениме уже 10-15 күн болуп калды. Бишкекте Чекирев Кенжебек агайымдын колунда машыгып аттым. Бул жерде азыр келет, бизди машыктырган өзүбүздүн агабыз бар. Ал келет, бул жерде ошол бизди машыктырат. Ошол. Азыр бул жерде машыгыңыздар өтөбү? Азыр буюрса ушул жерге келип, машыгууларды көрсөтүп, зал менен таанышып, андан кийин бул залдан чыгып, анан мен өзүм туулуп өскөн Кара Суу районунун Жаңы Арык айылына барып, ал жерден да өзүм окуган жерим менен тааныштырып, чоңойгон айылым менен таанышып келебиз, Кудай буюрса. Biz 2010'dan beri tanışmışız, zaldan tanışıp, bu Rasul'un sport jagынан men aябай тырышчак, өжөрлүк bir karakter жагынан спортту şu karakteri менен гана багындырды деп ойлойм да ушул жетишкендиктерге. Расулдун эми мен bu спорттон башка bir баалай турган сапаты, Расулдун bu жөнөкөйлүгү, эң бир мен сыйлаганы ушу мамилеси адамга болгон bir жөнөкөйлүгүн баалайм да Расулдунчу. Кээинки спортсмендер бар, кичине эле бир ийгиликке жеткен болсо, өздөрүн башкача сезип, башкача бир немеге кирип кетет да. А Расулда андай бир характер мен ушунча жылдан бери байкабадым. Расулдун мен ушул адамдык ушундай мамилесин, ушундай жөнөкөйлүгүн баалайм. Расул мырза, ушул сиздин машыгып өткөргөн залыңызда турабыз. Бирок бул жерде эки зал бар экен да, эки башка экен. Сиз өзү негизи көпчүлүк кайсы спорттун түрү менен машыгасыз бул жерде?
Биз биздин зал ушул, Кайорго келебиз. Биз Кайордо тренировка кылып, после тренировка физический подготовка кылып бул жака өтүп физика беребиз. Таш көтөрөбүз. Кошумча после тренировка физика обязательно керек да. Бул таш көтөргөндө мисалы да, таш көтөргөндө көбүнчө баягы адамдын денеси катып калат дейт да, баягы жумшак болбой калат дейт. Мисалы сиздердин ошол эрежеси ушта колду кайрыганда баягы сынып кетип андай мындай болбой таш көтөргөн дейт. Сиз кандай? Мен ушул нерсеге туура эмес карайм. Боец болгондон кийин күчтүү болуш керек. Күч болбосо адам күрөшкөндө да күч керек, урганда да күч керек. Күч болбосо ММА'де уруш кыйын. Физика обязательно керек го деп ойлойм. Сиз өзү негизи биринчи кайсы спорт менен баштагансыз? Сизди мындай ошо беттештериңизди көрсөм, тегерентип, баягы каратенин да ыкмаларын колдонот экенсиз да? Мен өзү биринчи дзюдодон баштагам, самбо дзюдодон баштагам. Дзюдо самбо боюнча мен чемпион Кыргызстан болгом. Андан кийин Азияга бардык, Ташкентке, чемпионат мирага бардык. Андан кийин ошол боевой самбодон жүрүп, кийин уже ММА'га өтүп кеттик. ММА'де жүрдүк. Мен грэпплинг бизге 2014-2013 келди. Грэпплинг түрү боюнча грэпплинг бул универсальный борьба деп коет, универсальный күрөш, кайруу ыкмалары баары бар. Грэпплингти бул биздин агайыбыз Чекиров Кенжебек агай өзү түптөп, өзү ушул Кыргызстанга алып келген. Федерациянын президенти Чекиров Кенжебек агай биздин агайыбыз болот. Өзү түптөп чемпионат Кыргызстан өткөзгөн. Ал жерде мен чемпион болгом. Южный Кореяга бардык, Сеулга. Ал жерден чемпион Азия болуп келдим. 2015 Бразилияга бардык, чемпионат мирага. Чемпионат мирада 8 жолку чемпион мир Робен Чарленс дегенден палочком утулуп калган. Ал жерде ийгиликке жетишпей калдык. Кийин ошентип грэпплингден чемпион Азия болдук. Анан кийин Казакстан чакырды Алаш Прайдка ММА'ге. Биринчи дебютный бойлорум ошол жакта өттү Казакстанда. Казакстанда көп бой өткөздүм Алаш Прайдта. Алаш Прайдтын чемпиону болуп келгем ММА'де. Айланып теги ошол пут кол боюнча өзүмдүн ушул агам Мурадылага өзү кикбокстан чемпион мир болгон. Өзү биздин путубузду, колубузду постоянно мен залга келип күрөштөн балдарга үйрөтсөм, бул агам стойкадан бизге үйрөтөт. Пут, кол, полный стойка, ММА экөөбүз биргеликте ушул жерде балдар тренировка кылып биргеликте өткөзөбүз. Бул жерде машыктыруучу болуп да иштейсизби? Мен машыктыруучу да болуп иштейм. Мындай спортчуга мындай терс таасирин тийгизбейби? Мисалы машыктыруучу болуп туруп, анан өзү ошо беттештерге даярданганда убакыт талап кылып калбайбы? Машыктыруучу болуп иштегенде бул спортчуга көп эле таасирин тийгизет экен. Себеби мен өзүм деле башыман өттү. Убактыңыз болбой калат. Убакыт болбой калат экен. Анан өзүң менен иштегенге, өзүңдү даярдаганы мындай тренер болбосо, өзүң машыктыруучу болуп калсаң, анда бойго даярданып кыйын болуп калат экен. Эмне себептен ушу кооптуу спортко өтүп кеттиңиз? Бул эми кооптуу да бирде болбосо бирде спортто боло берет да ар кандай кокустуктар. Мен постоянно грэпплингде жүрүп туруп эле ММА түрүнө өтүп кеткен жокмун. Себеби мен тренировканы баштаганда ушул боевой самбо түрү менен баштагам да, ошо дзюдо менен баштап, анан боевой самбого чыгып баштагам да. Самбо менен экөө бирдей алып кеткем. Боевой самбо как ММА да, только шлем кийесиң, немеге самбовканы кийесиң. Эрежеси уруш экен, бир аз эле айырмасы бар. Бир аз, эрежеси урушта эми башында шлем болбойт, бул эмне болбойт, беркиде шлем болот. Ол мен өзү боевой самбодо урушуп жүргөн үчүн мага ММА жакчу. Ошон үчүн мен грэпплингде бир аз жүрдүм дагы, чемпион болгондон кийин кайра ММА түрүнө өттүм. Азыр кече жакында кайсыл жакка барып келдиңиз? Кече жакында 10 күн болуп калды, немеге Казакстандын Атырау областына барып келдик. Мени менеджерим ошол Марат деген досум болот. Марат досум мага жазды. Даярдыгың кандай, жакшы даярданатасыңбы? Жакында ошол Атырауда бой болот. Сенин сопернигиң күчтүү лигада урушуп жүргөн. Мына азыр бизде эң күчтүү лига UFC болуп атпайбы? Ошол UFC'де 2014 контракт түзүп UFC'де 3 бой өткөзгөн боец экен. Казакстандын күчтүү боеци, ошон менен урушасың дегенде мен бир жагынан намыс, анан даярдан жакшы деди. Хорошо дедим, даярмын дедим, даярданам дедим. Мурадыл агам ошол колу путумду коюп берди. Өзүмдө күрөшүм болгон үчүн основной мен кол путка иштедим. Кудайдын буйругу менен жакшы ийгилик менен кайтып утуп келдик. Өзү мындай беттешке чыкканда мындай сездиңизби, атаандашыңыз мындай күчтүү бола, мындай илинет да? Мен атаандашым мындай выносливый бала экен, мындай чыдамкай бала. Өтө чыдамкай, анан ал профессиональный боец болгон үчүн опыту дагы көп менден караганда. Ал 29-30 бой өткөзгөн, общем.
Анан менден караганда бир аз опыт көбүрөөк, анан өтө чыдампай бала экен. Азия чемпионы Алатауының барысы Расул Тезекбаев, Кыргызстан. Итак, первый раунд этого поединка. Жумабек Турсун против Расула Тезекбаева. Казахстан против Кыргызстана. Жумабек, который проходил в Бразилии. Лоу-кик, который потрясает сейчас Жумабека Турсуна. Попытка проведения тейкдауна от Расула Тезекбаева. Вот здесь нужно быть крайне осторожным. Первому казаху в UFC. Забирает позицию бэк-маунт. Наносит удары. Несколько размашистых точных ударов от бойца из Кыргызстана. Защищается Жумабек Турсун, стоит на ногах. Забирает спину. Попытка проведения душения со спины сейчас от Расула Тезекбаева. Забирает сейчас, пытается забрать шею для проведения душающего приема Тезекбаев. Жеңіске жеткен Қырғызстанның жауынгері Расул Тезекбаев. Мен бул бойду мага ошол Марат досум тапканда айткан, бывший боец UFC, катуураак, жакшыраак даярданышың керек, утуш керек досум деп ушундай айтканда, мен основной күрөшүм болгондуктан өзүм Мурадыл агам основной сен стойкада иштешиң керек деп, мага основной биз стойкада катуу даярдандык. Ошого мен урушканда основной путту колдо иштетип стойкада иштедим. Мындан кийин дагы бир беттеш барбы жокпу сизде? Мындай күтүп аткан даярданып атасызбы же азыр мындай контракт түзө элексизби? Азыр ошол кечеги өткөзгөн боюман кийин, могул эртең 3 августта Хабибтин организациясы бар, Eagle FC деп, ошол көлдө өтөт, Чолпондо өтөт. Ошол жерге буйрса ошол жерге барабыз. Ал жерден мага контракт беребиз деп айтышкан. Буйрса ошол жерден Eagle FC менен контракт түзүп, дальнейший контракт түзүп алып ошол менен кетебиз го, дальнейший кудай буйрса. Как агасы катары, тренер катары айтып кетсем, өзү негизи тубаса боец нар жагынан күчтүү бала. Анча-мынча мындай тренировка кылбаса деле мындай формада жүрө турган бала да. Үй бүлөсү боюнча айтсам, үй бүлөсүдө мен тааныгандардан агалары, инилери, семейный спортсмендер спорт менен ар дайым машыгып келишет. Базасы грэплинг боюнча өзүңүздөр билесиздер, чемпион Азии. Азыркы учурда көрүп атасыздар интернеттерден жакшы результаттарды көрсөтүп келатат, профессиональный бойлорго чыгып атат. Жакын деле Алаш Прайдта чемпион болуп келди. Азыркы учурда ошого аракет жасап атабыз. Күрөшүн кошо, стойкасын кошо алып кетип атабыз. Башка залдарга барып, спарринг кылып келип атабыз. Жакшы результаттар буйрса, ийгиликтер алдында. Ол биздин Эргешов коммуна эжекебиз 1-класстан 4-класска чейин биздин класс жетекчиси болгон. Эжекей бизди тарбиялап 4-класска чейин эжекей биздин класс жетекчиси болгон. 17-кабинеттен ушул 11-класска чейин ушул жерде окудук. Азыр башталгыч класс болуп калыптыр. Кирип көрсөк болот, Ушул жерде окуп, шоктукту полный ушул жерде до конца көрсөтүп, ушул жерден бүткөнбүз, ушул 17-кабинеттен. Менин местом ушул жерде азыр башталгыч класстар окуп калыптыр. Биз окуганда биз өзүбүз жерде 11-класста ошол жерден бүткөнбүз. Азыр киргенде эмелер эске түштү, ошол окуп жүргөндөгү күндөрдөн кандай? Мындай Кызыктуу күндөр эске түштүбү? Мектепке биз воротадан кадам таштаганда эле уже менде ушундай бир балалыктын
ощущениясы болду, балалыктын бир сезимдери келди, ушунчалык бир башкача сезим болду. Биз бул өзүмдүн окуган классыма келгенде бүт ушул жерден биздин историялар бул жерден китеп жазсак болчу да, историяларыбыз бүт баары эске түштү. Биздин местабыз ушул жерде болчу. Биз аябай эжекелерин да мен жакшы билсе керек. Катуу шок болчумун да, өтө катуу шок болчумун. Мектепте эң эле шок мен болчумун. Бирде ушул жерде бир окуя болгон. Могу жерде балдар бардыгыбыз отурабыз, эжекке келе элек. Анан могу жерде отурсам ушул жерде эле отурат элем. Могу айнектен бир киши карады. Мен просто мындай эле айнектен карады да. Анан мен балдарга андай тамашалап эле, токтогула. Могу жерде азыр өлдү, биринси болуп атабыз деп койдум да, жөн элечи. Бирөөнү өлтүрүп атабыз деп койдум. Тамашалап эле ошентип койсом, отурабыз, анан отурсак ошол киши мындай менен кирип келип атпайбы? Кирип келип эшикти ачты да, Расул деген ким деди. Ушунчалык жүрөгүм кем кичинекейбиз да бар, жашпыз. Жүрөгүм шуу этип, чачтар тике туруп кетет го, зыртылдап. Расул деген ким деди эле, мендеги чейин болбой эле кичинекей баласы бар экен. Расул деген оно деп, могу жерде бир Темиш деген досум отурчу да. Ошону көрсөтө салды. Расул деген ошо деди эле, анан атасы келди да, шапалак менен бери туруп эле мындайдан жакасынан көтөрүп алып чыгып кетти. Анан мен отуруп калдым. Коркуп ойлонуп отуруп калдым. Анан досумдун аркасынан чыксак, досум ал жака эшикти алып чыгып алып туруп өлө салган. Эми бул курулай доомат экен, жанагы жаш бала экен, атасы урушуп койгондон корккондон мени ошол чоң класстын балдары урду деп коркуп эле айтып коюптур. Оозуна мен Расул деп элешип калдым, бирок ким экенин тааныбайт экен. Келип, жөн эле Расул деп оозуна элешип койгон, анан ким десе ошону көрсөтүп салган да. Ошондой кызык күндөр өткөн да. Эми мындай көп эле адам негизи өкүнбөш керек деп коет, бирок ушундай окуучу күндөрдү кайтарып берсе, эмне кылат элем деп ойлойсуз? Эми бул окуучулук күндөр кайталангыс күндөр го дейм. Окуучулук күндөрдү бул кайтарып берсе, окумакпыз. Вообще башкача кылып окумакпыз. Ал күндөр кайтып келбейт го. Биз балалыкка ушунчалык тоюп, оюн зоок менен өткөзүп салыппыз да балалыкты. Кайтарып берсе эмне кылат элеңиз деп бергеним, мисалы айрым спортчулар ушундай өкүнүп калган учурлар болот экен да. Мен ошол эч жерде окубай калып, билим албай калып, спортчу болуп кеттим деген дагы 1-2 спортчу болду да. Мен айтайын дегеним, Кыргызстанда спорт менен мындай жашоосун туруктуу кылып, үй бүлө бакса болобу, сиздин мисалы көпчүлүк күнүңүздүн көпчүлүк бөлүгү машыгуу менен өтөт экен. Күнүнө 2 маал машыксаңыз кандай болот бул жагы? Мектепте жакшы билим алдык, университетте жакшы билим алдык. Мен өзүм бир тууган родной агам спортчу болгондуктан, мен ошол агам үйгө келген сайын, ал досторум менен келсе, мага ушундай спортсмен балдар башкача көрүнчү да. Мен кыялданчым жашыман, ушуларды көрүп, досторум көрүп эле мен дагы спортсмен болом, мен дагы чемпион болом деп ошентип ошолорду көрүп келгенде колго суу куюп, ниет кылчу элем. Мен бул ниетти Аллах берет экен. Артынан ошол 11-класста бүттүк. Бүткөндөн кийин өзүм родной агам ушул Ошко тапшырып, өзү жетелеп, залга алып барып, тренировка кыл деп жол көрсөткөн. Спорт менен ул үй бүлө багыш деген эми жумуш дагы болуш керек. Сотрудник мен милицияда иштейм, Ош областында Собурда иштейм. Мага жумушуман дагы мага возможность түзүп беришет. Колдоо көрсөтүп турушат, жардам берет. Эгер мен бир бой чыгып, мага ошо бой чыкты, даярданышым керек десем, мени 1 ай алдын жумуштан мага жеңилдик берет. 2 маал тренировкага эртең менен кеч мага жеңилдик берет. Иш жактан дагы баары жакшы. Ар бир боецтин ниети ошол биздин высший лига UFC, ошого жетүү максатыбыз ошол да. Азыр биз деле ошого жетебиз деп талпынып, ошого жетебиз деп аракет кылып жүрөбүз. UFC'ге жетип калсак, эми ал UFC'ден чемпиондору мисалы бир нерсени айтса, алардыкы тарыхы өтө маңыздуу, маанилүү болот. Эми биз деле Кудай буйрса бир UFC'ге жетип калсак, биздин жашап өткөн жолубузду айтып берсек, мындай кызыктуураак болот да. Кызыктуураак болот. Азыр эми буйрса UFC'ге аракеттенип атабыз. Биз деле жакындап аткансызбы мындай? Эми көзүңүз жетеби? Жетет. Буйрса азыр контракт алдык, Кудай буйрса. Ошол контракттан эми Eagle UFC'ден чемпион болсок, чемпиондук курду алсак, дальше уже одан кийинки шаг UFC'ге Кудай кааласа. Чемпиондук курга жетишибиз керек да, биздин максат ошол.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр Расул мырзанын кичинесинде ошол алгачкы илимге кадам таштап келген ошол орто мектебинде турабыз. Ошол жерден билим алып, ушул жерден спортко кадам таштап баштаган. Ушул жерде эжекесинен бир аз да болсо ошо мүнөздөмө сурап көрсөк. Эжеке, эми сиз мындай көпчүлүк эле баягы окуучуларды сурасак, эжекелер, машыктыруучулары мактайт да. Сөзсүз түрдө мактайт, сиз деле мактайсыз. Бирок бир мындай мүнөздөр болот да, шок болгонбу, ошол мындай бир окуяларын айтып бериңизчи Расул. Шок болчу. Ордуна туруп. Шок болчу. Анан кыргызда айтат го, балаң шок болсун, шок болбосо жок болсун деп. Ошо шок баладан чыгат экен да. Рамкага батпаган баладан чыгат. Ийгиликчи. Анан ошо шок бала өжөрдө болот. Негизичи. Анан ошол өжөрлүк сапат, анан кайтпас балдар болсо, ошол ийгиликке жетет. Айрыкча спорт деген бул тынымсыз күрөшкен да. Кайтып кеткенге болбойт. Кайтып кеттиң, кайрадан баштайм дегенге болбойт экен. Ошон үчүн бул Расул ушундай ийгиликтерге жетти да. Эми мектеп сыймыктанат да айыл. Ой, сөзсүз. Айрыкча мугалим. Сөзсүз. Мугалимчи биз бир кызык калк болобуз да, окуучу үчүн, анан кийин бирөөнүн баласы үчүн сүйүнүп, менин балам деп, анан ошол ийгиликке жетсе төбөбүз көккө жетет. Сыймык биздики. Сыйлык, немене ийгилик Расулдуку. Биз бүт жаңырык билет да, сыймыктанабыз бизден чыккан бала деп. Бүт эл дагы эле, анан мектеп дагы сыймыктанат. Сөзсүз балдардын ийгиликтери мугалимдердин, анан жети мектеп администрациясынан көз жаздымында калбайт. Кандай ийгилик болсо, ким кандай ийгиликке жетип аткан болсо, сөзсүз түрдө биз аны дуал газета агылып, мынандай сүрөттөрүн чагылдырып чыгарабыз. Себеби ошол балдарга стимул берет келечекте, кийинки жаш булагдарга. Сөзсүз түрдө мындай болду деп айтып турабыз. Анан тарбиялык сааттарда сөзсүз түрдө айтылат бул нерсечи. Мына көрдүңбү, Расулдун дагы ийгиликтерин, ошол күрөш болуп аткан жерлеринен эпизоддорду тартып чыгарып койдук. Муну болгондо дагы ошол спорт залга кетип баратканда жолго койдук ушуну. Ийгилик болсун, кызыр жулоосунда болсун, жигит бири Шаймердан колдосун. Али бул жаш, энергичный, күчүнө толуп ашып ташып турган мезгили, демек дагы көп ийгиликтерди жаратат деген ишенимдемин. Ийгилик каалайм. Бер жака байла. Байла шөлгө. Так. Жакла байла. Так. Каш. Кашыр бакта. Так. Ассалам. Gel. Atkasıptı. Tülep. Бұл кичинекейинен эле өзү спортко жакын, өтө Самдагай ушундай бала болуп чоңойгон. Өзү менен өзү жүрүп, бир турниктерден жыгылып, баштары жарылып, анан кайра өзүнчө эле эч кимге деле арызданбай, өзү эле сакайтып алып, башын ооруп, таңы эле жүрүп, ушинтип чоңойгон. Ар бир адамга өзүнө бир түрткү болот демекчи, агасын көрүп, ине өсөт деген катарында Уларбек деген дагы инибиз бар, будан чоңу. Ошону көрүп, жакшы ийгиликтерге жетишип, ошонун артынан ээрчип, биздин өзүдүн семья эле сыймыктанбайт, бир айыл сыймыктанбайт, бүт кыргыз эли сыймыктанган, кыргыздын желегин көп жерде желбиреткен деп биз өзү сыймыктанабыз. Спортсмендердин көз караштары бар. Ошо спорт жагынан
спорт менен кетип биз жакшы багытка кеткенине биз дагы өтө сыймыктанабыз, өтө кубанабыз. Ушу бир тармакта дайым спорт менен жан дүйнөсүн спортко берет. Спорт ушу каяка бир жакка барып келели, бул жакка барыш керек экенин кошо барып келели десем, жок, мен бүгүн залым бар, тренировкага барышым керек деп. Ушу залды таштабай тренировканы дайыма ушу тренировка менен жүрөт экенбиз. Hayt. 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 At қарап, мал қарап, айыл жерінде аттың үстінде чоңойғанбыз. Ар бир эле кыргыздын жигити аттың үстінде чоңойгон жакшы. Хадисте дагы келет, ат адамдын канаты деп. Ат жакшы нерсе, ат минип туруш керек. Ар бир кыргыздын уулу ат минип турган жакшы. Өзүмдүн ушу 2 атым бар. Азыр бирөөсү жайлоодо. Бул кичинекейинен ушул өзүм карап чоңойтуп келатам. Буюрса, кулумдан баштап өзүм карап чоңойтуп атам муну. Быйыл буюрса улакка чабабыз. Жылда эле кышында келип, аттарды даярдап улакка барып турабыз. Ошол буюрса быйыл улакты жакшы көрсөтөт деген ойдобуз. Эми бул азыр жашы пышты. Келерге жаңасы болот буюрса. Акырын чоңойтуп келатабыз эми. Ben bu balam en kiçine balam. 6 balam var. 6 balamın en kiçinesi. Kiçinesinden ile zirek balalı. Spor yolunda bolğondan ben öte razımın. Kiçinesinden özü şunda sportga kızık ele. Buna Kudayım kolda şu sportun demesine çeverine jetti. Ben şu ulumun sport jağını tandap ters jaka ketpesden oң jaka ketkenine öte kuvançtamın. Şu Kırgızdın jelegen götürüp Kırgız namını elge dünyaya tanıtkan şu yolun joldoğuna men öte razımın. Rasul uulum uşu baktılуу болсун, ömürün bersin, жакшы балап, ушул жерде балдарды көбөйтүп, ээрчитип, өзүнүн аркасынан ээрчитип жүрөт. Ата-энеси ham жакшы адамдар, карапайым. Биздин айылдын балдары ушул Расул менен сыймыктанат. Мен өзүм балдарым ham алып кетип жанышым ушул Расулдун аркасынан ушул жакшы даражаларга жетип атат уулум. Ömürlörün bersin. Расулга чоң рахмат. Алтын башы аман болсун. Жакшы балдар тарбиялап, өзүнүн аркасынан ээрчип, Расул акамдай болобуз деп, мен да балдарым ушу спортко катышып, жакшы демилгелер менен жашап жүрүшөт. Ден соолуктарын берсин. Расул да ушу бактылуу болсун, ömürü uzun болсун. Biz hazır Расул мырзанын айылында турабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй атайын панорамага чыгып, ушул жерден Расул мырзанын бала чагын эскергени келдик. Расул мырза, биз эми айылыңызга келгенибиздин себеби өзүңүзгө деле белгилүү. Ушул жерден сиз спортко кадам таштап, ушул жерден алгачкы жолу мектепке барып, бала чагыңыз ушул жерде өткөндө кызыктуу күндөрүңүз өткөн. Эсиңизге деле келип атсаңыз керек, ушул жерде кой жайып, кой кайтарып, уйларды айдап дегендей. Ассаламу алейкум. Биринчиден сиздерге чоң ыраазычылык. Ошентип мени историямы, менин жашап өткөн балалык күндөрүм ушул жерде өткөн айылыма келип, нерсере таанышып, көрүп, мен балалыгым эми ушул Жаңарык айылында өткөн. Мен кичинекейимден ушул айылда чоңоюп, ушул айылда ушул мына талаларда жүгүрүп, ушул талаларда уй кайтарып, кой кайтарып, ушул айылда чоңойгонбуз. Ар кимдин өзүнүн айылы баягы туулган жердин топурак алтын дейт. Ар кимдин өзүнүн айылы өзүнө ушунчалык кооз, анан ар келген сайын ушундай бир балалык сезимди ойготуп турат. Ар келген сайын ушул перевалдан ушу айылыма түшүп атканда эле ушунчалык бир башкача жаштык сезимдер эске келип ойногум келип кетет. Мал кайтарып, ушул жака келип анан ошол турбанын башында отуруп алып, ал кезде машина деле аз өтчү. Ушул жерде экөөбүз отуруп алып, акем экөөбүз отуруп, агам экөөбүз отуруп, сиз өйдө кеткен машинаны эсептең, мен ылдый кеткен машинаны эсептейм деп экөөбүз отуруп алып, мал кайтарганча убакытты ушул машина эсептеп өткөзүп отурчу элек. Көпчүлүк спортчулар ушундай айылдын четине жүгүрүп, ондай каналдар болсо алга сүзүп, ушинтип баштагам дейт да. Сизде кандай болгон? Мен спортту айылымдан баштагам. Сиз деле айылдан баштагансыз? Мен да айылдан баштагам. Ошол жана айтып кетпедимби? Агам
ошол достор менен ушул үйгө келгени, агам достор менен үйгө келгени мага мотивация эле да. Мен аларды көрүп эле уже өзүм 9 классынан баштагам, ошол айылдан 9 класстан баштап айылда 2 жыл болуптун, тынбай калтырбай калгам. Ушул айылдан но жол менен жүгүрүп чыгып, мен адыр менен но жака до конца кетет. Ошол жака чейин жүгүрүп чыгат элем. 3 жол канал бойлоп только жогору карап жүгүрчү элем да мен. Жогору карап жүгүргөн жакшы го негизи. Только адырды көздөп жүгүрүп ошо жогору до конца адырдын башына чыгып, анан ошол жерде отжимания берчү элем. Только отжимания ошол маалда башка приемдор жок эле, только отжимания берчү элем, ошол жака чыгып алып жатты. Мисалы, ошол айылда ушундай адырларда жүгүрүп, анан спорт залда жүгүргөн айырмасы барбы? Айылда жүгүргөн таза абада мындай кенен тоодо жүгүргөн менен залда жүгүргөн айырмасы аябай эле чоң. Себеби айылда мындай тоого жүгүрсөң, залда жүгүргөндө вообще чарчабайсың. Дыхание ачылып калат, мощный болуп калат. Айылдагы демек мындай жаратылышта жүгүргөн башкача. Эми Расул мырза, азыр кичине суроонун багытын өзгөртсөм, азыр сизден мына телекөрүүчүлөр ушу өзүңүздүн айылыңыздагы балдарды эле көрүп туруп, жаш спортчулар, келечек муун сизди көрүп, сиз ошол агаңыздын спортчу досторун көрүп кызыккандай эле сизди көрүп дагы балдар мындай спортко кызыгып калышы толук мүмкүн да. Азыр сиз ошо жаш спортчуларга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, ушундай бийиктиктерге жетип атабыз, ийгиликтерди багындырып атабыз, эмне кылыш керек? Мен өзүмдүн айылымдагы жаш балдарга, мени көрүп өсүп келаткан жаш балдар көп айылыбызда дагы. Мен келгенде өздөрү сыйлап, сыйын көрсөтүп, бага деп не болуп турушат. Мен өзүм зал ачкам айылга. Айылга зал ачып, оштон келип, күнүгө оштон келип кылдырчу элем. Оштон келип кетип, күнүгө оштон келип кетип кылдырып жүрдүм балдарды. Бирок мен жумушума байланыштуу убакыт жетпей. Убакыт аябай тар болуп калат экен. Жумуштан чыгып эле айылга келип, айылдан тренировканы кылдырып кетип, кайра ал жака кетип, ушундай болуп калды. Анан кайра зал жабылып кетти. Бирок мен көп балдарды ошол жерде тренировка кылдырып, жакшы уже результаттарды бере турган убактарда уже ушундай болуп кайра зал жабылып калды да бизде. Анан эми азыр биздин жаңарыкта дагы жакшы колунда бар, жакшы байкелерибиз бар. Эми алардын да жакшы жолукканда ушундай сүйлөшкөнүбүздө айткан ниеттери, өздөрүнүн максаттары бар. Жаңарыгыбызга бир жакшы спорт комплекс салып, ошол жерден балдарды жакшы тарбиялап, жакшы балдарды өстүрүп, жаштарды жакшы жолго тарталы деген жакшы ойлор бар. Буюрса жаңарыкка дагы жакшы залдарды салабыз. Азыр эми ушул ийгиликтерге жеттиңиз, көп бийиктиктерге жеттиңиз. Кимдерге ыраазычылык айтасыз? Биринчиден ошол мени көрүп, чоңойтуп, тарбиялап, чоңойткон ата-энеме ыраазычылык билдирем. Бир туугандарыма ыраазычылык билдирем. Айтат эмеспи, биринчи тарбия үйдөн, андан кийин уже бала чоңойгондон кийин уже чөйрөдөн тарбиялат да. Мен ошол үйдөн тарбиялап, жакшы жүр балам деп мени шаарга жөнөтүп, шаарга жөнөткөндөн кийин мен шаарда ошол агаларым, өзүм родной агам бар, Уларбек деп. Ошол агам шаарда мени как контролдоп, өзү карап жүрдү. Туура жолдо жүр, жаман жолго жүрбө, тренировканы кыл, тренировканы көтөргөн адам кылат. Бул спорт эки жолго тартат адамды. Спортто бийиктикке жеткен сайын адам уже формага келген сайын башкача сезим болот да адамдачы. Ошол убакта өзүң кармап, туура жолду тандап кетсең, спорт жакшы нерсе. Шаарда дагы ушул өзүмдүн азыр жанымда жүрөт досум. Шаарга барып жакшы досторду таптым. Жакшы чөйрө таптым. Чөйрөң жакшы болсо, жакшы болот баардыгы. Чөйрө жаман болсо, жаман балдарга кошулуп калсаң, жаман болуп калат. Азыр өзүңүз айтып өттүңүз да, мисалы спортчу эки тармакта кетет депчи. Өзү негизи спортчу адам кандай болуш керек? Азыр эми кээ бир спортчулар жана сүйлөшкөндө да айтып өттүңүз, азайып баратат, баягы бир эки ай машыгып тренировка кылып алып эле көчөдө өзүн көрсөткөндөр, алсыздарга тийишкендер көп болчу да баштачы. Азыр чынында азайып баратат да. Спортчу жөнөкөй болуш керек биринчиден. Кичипейил болуш керек, адамгерчиликтүү болуш керек. Бул канчалык мөмө деле, дарак деле өсүп мөмө алганда уже ийилет да. Канчалык бийиктикке чыккан сайын адам ийилип турса, ал Аллах да анын даражасын бийик кылат да. Спортто жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөйлүктү мен баалайм. Расул мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүгө убакыт таап, сиздин да убактыңыз аябай тар экен.
биз ойлойбуз дагы алдыдагы көп ийгиликтериңизди чагылдырабыз Кудай буйруса. Иншалла. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздөн мен ойлойм жаш спортчулар келечек менен жакшы эле бир орусча айтканда мотивация мындай жакшы нерселерди алды деп ишенем. Биз ар дайым спортчуларды, кыргыз мамлекетине спорт жаатында ушундай эмгеги сиңген мыкты спортчуларды чагылдыра бермекчибиз. Жолугушканча.